Assalamu alaikum ардактуу YouTube көрүүчүлөр, биздин каналдын катталуучулары, амансыздарбы, сак саламатсыздарбы? Кой сүйүүчүлөр, кандайсыздар? Сапаттуу коз-кочкорлорду издеп аттыңыздар беле? Биз сиздерге бул жерден коз-кочкорлорду көрсөтүп беребиз. 3 коз-кочкор сатыкка коюлуптур. 7-8 айлык коз-кочкорлор. Азыр мен бирден-бирден маалыматка токтоломун. Баары тең светло рыжий экен. Бул жер көрдүңүздөр, Азыр бул коз-кочкорлор эсине кантип келип калды? Кандай коз-кочкорлор, каяктыкы толук маалымат сурайм. Келиң, айтыңызчы, коз-кочкорлор каяктыкы негизи? Бул кочкорлор Новая Николаевкадан келишти. Коз-кочкорлорчу. Сизге келди, а? Мага бартыр болду. Бир кунаным бар эле. Кунанга алмаштыңыз? Жакшы кунан эле, ошого алмаштырдым. Азыр жылкы сатыш кыйыныраак болуп атпайбы? Андан көрө коз-кочкорлорду сатайын деп эме кылып бартыр кылып алдым. Кандай экен койлор анан, койлору? Койлору мощный экен. Алмаштырып алдыңыз кунанга? Ооба. Ат менен ортуп койдуңуз аны? Ат менен орут экен ал. Ат анан койлорду кармайт экен да. Так, 3 коз-кочкор. Бирден айтып бериң. Муновдон баштайлычы, муноо жүн кичине жүдөп турат бул. Бунусу коз-кочкор бул. Бунусу 8 ай деп айтты. Наркы эко 8-9 айга кетишти. А муноо экөөлбү, А муноо ортодогу жаман жоон экен, а? Муноо ортодон тумшугу да башкача экен бирок. А муноолорчу, муноо чекедегичи бул? Ал да ошо эко 9 айга кетти да чекедеги. А муноо эң жаш ушул бекен, а? Эң жаш ушул экен. Бирок муноо башын көтөрүп турган аябай жактым аны. Шунунбу? Мындай фигураны жакшы алып жүрөт экен, өзү. Ана туугандар, көкүрөгү тик экен да. Эң жакканы кайсы болду эми? Мага эң жаккан нарк чекедеги болду. Тумшугу башкача экен. Муноо чекедеги, жоон жолуп экен, Жоон жолуп анан. Ох, мына туугандар. Булардын жүндөрү да таза экен да. Жүндөрү? Щетка жин. Линиялары да жакшы экен. Линиясы каяка орто калат экен? Линиясы ошо корабльдин линиясы экен булар. Эми корабль эскерек кочкор 2-3 атасынан кийинки болсо ошого арта калса керек. Ошо нерес, чеберес болуп калат. Булар азыр эми чүйдө каерден мен сурабасам да көп эле корабльдин линиясы экен да. Корабльдин неберелеринин балдары экен да көп эле. Азыр ушундай мезгил. Кана эми кулактары канча чыгат экен муну? Кана муну жоондан баштайлычы биринчи. Мунун кулагы 21 сантиметр чыкты. А муну ортодогучу? Bunun kulağı 19 çıktı. Nark çekedeginin kulağı 19 eкен. 19'dan ha bular kulağı. Bирок мунун желке ширина жакшы экен, мунун, да? Разрез. Ширинасы жакшы экен мунун кочкордун. Желкесин караңыздар эле. Мына туугандар. Бираз колго жоошураак козулар экен. Желкенин ширинасын көрдүңүздөрбү? Толук кочкор экен, толук. Азыр менимче койду түшүнбөгөн адам деле бул кочкордорду көрсө сүйүп калат го. Карасаң эми салыштырмалуу өзүбүздүн жана жайдары коз-кочкорлор салыштырып булар салыштырганда. Булардын бою канча чыгат эми? Эң чоңу кайсы, эң кыскасы кайсы? Бойлоруна келгенде ошо мына Беркинсин бою 85 чыкты. Мынау, Бунуку 84, наркынкы да 84 чыкты да. Мынау 84, 84, бул 85. Бул эми 1-2 сантиметр айырма болбосо бирдей эле кочкорлор экен да. Азыр эми кара да ылдыйда турат. Беркин дөңдө турат. Ооба. 3 коз-кочкор туугандар. Тиш жара элек беле булар? Жар баштай элек? Жок, аны алыс го дагы. Мына туугандар, баарында бирүгүндө разрез бар. Адам эле насовис берди, жакшы эмесинчи. Өзүлөрүнөн жакшы үчүн тандап берди. Өзү эле мындай эме кылыпчы. Өзү койду түшүнөт экен. Ошого жакшыларын тандап берди да үчөнү. Мага өзгөчөлүгүн наркы жоон жолпу болот деди. Нарк чекедеги. Жоон жолпу эме кочкор болот деди. Бул дагы чекедеги да жоон жолпу болот деди. А бунусу вообще экстерьери аябай коз чыгат дейт. Мына ортодогунунбу? Баштарын көтөрүп турганын карасаң тике моюн. Ана, бери кара бир бастырайлы туугандар. Баасына келели. Та биринчи муну сурайынчы, муну канчага коебуз баасын? Муну 55 дейм. Жанындагы 8 айлыкты 55, наркысын чекедегини 50 деп сурайм. Бул 55тен туугандар. Ал эми муну чекедеги кочкор 50 миң сом баа коюлуптур. Кана басканын көрөлүчү артынан. Туугандар, шашылыңыздар, коз-кочкорлор сатыкка чыкты. 3 коз-кочкор.
Буттары да жоон экен туугандар. Бардык жагынан арашаңда бал келет. Анда эмесе экран астында номерге чала бериңиздер. Өтө келишимдүү кочкорлор экен. Бери карап айдап койсун, бул жактан да бир басканын көрөсүз. Сага кайсынын жакты эми, Семек? Ар ким вкусу кандай да? Сен вкусуң кандай? Ушул жерде сага жаккан барбы козгошко? Сен вкусуң ушунчадан бери эне кылып табып бир кызыгып сурайынчы. Кайсы жактысың? Мен вкус. Койго караш керек да, кээ бир койлор бой кичине болгондочу. Анан ал сулуу кээ бир койлордо да бар. Мындай карасаң жүнү жакшы. Анан жоон жолпу, бирок мындай адамды өзүнө тарткан сулуулук жок да. Ошого мындай сулуу кочкорлорду кое башташ керек. Мындай козулардын моюндары узарып, бирок мындай фигура чыгып барганда мындай кичине товарный вид күчөйт да. Анан кээ бир койлор бар. Эми мындай жүнү жүдөңкү дагы өзү мындай арык койлор да. Сорго тиз ширинасына карап коюш. Азыр эми карасаң сен ушунча арашандарды өнүктүрүп эме кылтасың, элди сандан эмеге сапатка чакырып атасың, туурабы? Анан ушунча кочкордорду көрүп жүрөсүң арашан. Эми олорго кандай баа бересиң? Акчасына жараша бар. Эми азыр мен, например, ушу арашандарды көрүп атам да. Сен тарткандарың, кедекилер, козу кочкорлорду $2000 тартып атасың, $3000 тартып атасың. Мындай салыштырсаң, мына козу кочкорлордон эч айырмасы жок да. Короодон алынып атат, анан барып атасы менен энеси короодо көрүнүп турган үчүн кымбат суралып атат да. Ошол да эми короодо клеткада мына атасы деп коет, бул атасы, бул энеси дейт да. Анан энесин көрсөң, мындай сүйөсүң да эмеси, анан кийин энеси мондай экен деп аны аласың да. Ошонусу бар да эми. Баягы ал жак эмнеге $2000 дегендечи. Анан буларды энесинин жанына коюш керек да болбосо. Жактыбы кыскасы? Жакты эми, мунун буту эң жоон мунул экен, мунулчу. Буту эң жоон бул. Экстерьер боюнча кең көкүрөк мунул кочкор экен туугандар, чекедеги. Кең көкүрөк. Буда фигура бар. Анан мага да жакты туугандар. Өтө жакты. Үчөөндө 3 түр бар. Ачыгын айтканда мунун сулуулугу өтө жакты, мунун жоондугу тиги болсо ал өзүнчө эле балбан кочкор экен туугандар. Ага сөз жок, чекедеги. Хош. Сиздер колдон качырбаңыздар, мен видеону жыйынтайм туугандар. Биз учурда Сокулук районундабыз туугандар. Чүй облусу Сокулук районундабыз.